Жер үй жөнүндө 5 уламыш. Биринчи уламыш. Жер үйдү иштеткенде дарыялар булганат. Чындыгында зыяндуу заттар сууга түшпөйт. Мындай болушу мүмкүн эмес. Себеби цианидке байланыштуу технологиялык процесстер авариялык агызуу үчүн ылайыкталган герметикалык идиште жайгашкан темир челектерде жүргүзүлөт. Бул темир челектер бүлүгүнгө учураса да суу идиштин ичинде калып, ал ошол жерден толугу менен зыянсыздандырылат. Алтын иштетүүчү фабриканын сууну айлантып камсыздоо системасы ишкананын таза техникалык сууга болгон муктаждыгын минималдаштырып, айлана чөлөгө зыян келтирбей тургандыгына кепилдик берет. Руданы иштетүүдөн калган калдыктар зыянсыздандырылат жана нымдуулугу 20%дан да төмөн болгонго чейин кургатылат. Ал эми калдык сактоочу жайдагы чыпкалоого каршы экрандын жардамы менен жарым жартылай кургак кылып топтоо суу ресурстарын дренаждан жана агып кетүүдөн сактайт. Экинчи уламыш. Жер үй абаны булгайт. Баштапкы рудадагы радиоактивдүүлүктүн деңгээли жана зыяндуу заттардын көлөмү санитардык чен өлчөмдөрдөн ашпайт. Кен чыга турган жердин бардык объектилеринде аба тазалоочу чыпкалардын жардамы менен чаңдан арылтуу жана тазалоо иштери өткөрүлөт. Ал эми карьердеги жардыруу иштеринен жолдо жүргөн техникадан чыккан чаң суу эмульсия аралашмасынын жардамы менен басырылып турат. Үчүнчү уламыш. Өндүрүштөн чыккан калдыктар жер кыртышын ууландырат. Кен чыгуучу жердин бардык объектилери санитардык коргоочу аймак катары белгиленген. Санитардык коргоочу аймактын режимин сактоо менен анын аймагынан тышкары жерлерди айыл чарба өсүмдүктөрүн айдоо жана мал жайуу үчүн пайдалана берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Төртүнчү уламыш. Цианидтен коркуу керек. Калдыктар сакталуучу жайдагы цианидтин калдыгы литрине 0,5 мг түзөт. Адамдын өмүрү үчүн кооптуу өлчөмдү алуу үчүн бул ритмеден 2000 литрге чейин ичүү керек. Технологиялык процесс боюнча цианид айлана чөлөгө ташталбайт. Алар фабрикада эле зыянсыздандырылып, ал эми калган калдыктары күндүн таасири астында эрип, зыянсыз кошулмаларга бөлүнүп кетет. Бешинчи уламыш. Жер үй экологияга зыяндуу. Кен иштетилип бүткөн соң, бекитилген долбоорго ылайык жерлер толугу менен рекультивацияланат. Компания бул ишке 4 миллион сомго жакын акча каражат жумшады. Кайра калыбына келтирүү фондунун жалпы бюджети 5,5 миллион АКШ долларын түзөт. Андыктан уламыштарга ишенесиңби же фактыларга таянасыңбы? Тандоону өзүң жасайсың.